көптөгөн эл аралык фестивалдардын лауреаты, маданияттын мыкты кызматкери Залина Касымованын Ааламда ушу аттуу концертине келдик. Биринчи жолу Кылгыяктын коштоосунда кыргыздардын чыгармаларын жана дүйнөлүк кино тасмалардын саундтректерин уга аласыздар. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Иш-чара боюнча айтып кетпейсиз ба? Канча күндөн бери даярдыктар болуп атат? Эми бул иш-чарага 2-3 айдан бери даярданып атабыз. Өзү негизги идея бир жыл мурда эле чыккан. Ушундай бир Кылгыяк майрамын өткөрүп койсок, кыргыз музыкасын даңазаласак деген максат менен. Анан Залина Касымова Кыргызстандагы мындайча айтканда номер 1 скрипка да. Бул Кылгыякты Залина Касымовадай азыркы учурда мындай заманбап жаштардын арасында тараткан музыкант дээрлик жок койсо. Анан биз ошо Залина Касымовага ошондой сунуш кылып, ал ушундай бир Кылгыякты, кыргыз музыкасын, кыргыз маданиятын тааныткан ушундай бир иш-чара өткөрүп атабыз. Бул биринчи жолу болуп атабы, э? Бул биринчи жолу, себеби дегенде өзү ырчылардыкы болот, башка комуздуку болот мисалы. Башка инструменттердики болот, бирок Кылгыяктыкы ушул деңгээлде биринчи жолу. Жан дүйнөнү байытат. Чыгармачылыгы кыргыздын байыркы аспабы менен эришер хак келип турганы бизди ушу эгемендик жылдарда өтө кубантты да. Болбосо Толтой аксакалдан кийин эле Кылгыяк черткен киши болобу болбойбу деген санада болуп калдык эле да. Эми 20 жылдан бери ошо байыркы аспабыбызды элге кайра алып келип, болгондо да аны бир заманбап ыргактар менен байытып, заманбап жасалгасы менен керек болсо Залинанын кыягы бир башкача жасалган эмелери бар, керемет көрүнүшү бар да. Ошонун баардыгын элге кайра алып келгендин өзү өтө зор мээнетти талап кылат. Кылгыяк деген эми кылымдардан бери комуз менен кошо келсе дагы анын өзгөчө жанагындай түзүлүшү бар. Кылы башкачараак, буроолору таптакыр башкача, экөө гана болгондо да калдайып чоң. Анан кылдары болсо таптакыр бир 100дөн ашык кылдан жасалат ирелеп. Ушунун баардыгы бир күүгө, бир ыргакты, бир муңду айтыш үчүн, айттырыш үчүн өтө зор чеберчилик керек. Залина ошону мен таң калам, ошо шаарда окуп, шаарда жүрүп, анан Кылгыяктын табиятын боюна сиңирип, анан аны заманбап кылып үнүн чыгарып атканы бул сөзсүз түрдө мактоого татырлык нерсе, сөзсүз түрдө колдоого татырлык нерсе, ийгиликтерди каалай турган нерсе да. Бар болсун, өмүрдө болсун, Кылгыякты дүйнөнүн скрипка сыяктуу жана башка аспаптар сыяктуу даңазалап, ал аркылуу кыргызды даңазалап жүрө берсин. Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен кош келиңиздер. Бир эки сөз сүйлөп коеюн, уруксат берсеңиздер. Бул сөзгө деле даярданган эмесмин. Болгону баламды алгачкы сахнага чыгуусу менен куттуктагым келди. Сиздер да колдоп, коштоп көрүңүздөр. Бүгүн концертин берип жатпайбыз, Залина деген аккайын десем жаңылам, Залина бизге даккайын. Ал эми келген элди карасам, Кылгыяктын табышын сагынган жандары келишти. Залина Касымованын концертине көптөгөн чыгармачыл инсандар дагы келиптир. Жанымда Каникей айым. Саламатсызбы, кандайсыз? Бүгүнкү кечеге келип калыпсыз. Келиңиз, куттуктоо болсун сизден. Рахмат, мен атайын келдим. Анткени негизи эле ушу Кылгыяктын добушу өзү эле мындай сырдуу инструмент катары мага сезилет да, кыргыздын инструменти. Анан кандай залкар инструмент бул. Ошону аткарган ошо Залина эжебизди чын жүрөктөн куттуктайм.
бул да болсо жакшы жетишкендик деп ойлойм. Анткени акыркы жылдары талбай иштеп келатканын мен аябай байкайм да. Байкайм, баалайм. Анан акыркы фотосессиясы дагы аябай жакты. Бир олуттуу башкача бир өңүттөрдү берип, бир добуштар, обондор бар да. Анан ушу чын дили менен куттуктап келип турган убагым ийгиликтүү болсун, дагы болсо өссүн, өнүксүн. Залина эже дегениме токтолуп кетейин. Болбосо тең эле куракпыз, бирок чыгарманчылыкта көптөн бери жүргөнүнөн мен сыйлаганымдын негизинен ошо эже деп аябай мындай сыйлап келем да. Көптөн бери сахнада мен ошо сахнага чыга элек кезде эле, ошол кезде эле Залина Касымова деп эң биринчи кылгыякчы деп ошол биздин учурдагы көрүнүктүү инсандардын бири болуп келет да. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин дарамети күчтүү деп ойлойм. Ошо өнөрү өркүндөп өссүн, эч качан талбасын, бар болсун. Мына концертте эң сонун жыйынтыкты алдык. Залина эже, маанайыңыз кандай? Сиздин кутугуңузга толдубу? Кандай десем эми, маанайым жакшы. Албетте баягы концерт бериш аябай чоң жоопкерчилик экен. Ошон баарын уюштуруп болгондо да канча деген коллективдер келип коштоп, колдоп беришти. Учурдан баарына ыраазычылык айтам, келген күйөрмандарыма ыраазычылыгымды айтам. Абдан жакшы, мага жакты, өзүмө жакты. Эми албетте баягы кичине кемчиликтер болуп калышы мүмкүн. Эми бул нормалдуу, ооба, бул алгачкы концерт да, алгачкы концерт анан. Ошо а так негизи жалпысынан баары жакшы. Ушундай кыяк менен коштоп кыргыздын музыкаларын коштоп атпайсызбы? Анан башка өлкөлөргө дагы барайын деген ойлоруңуз барбы? Бул жерде концертке мен байкаганым боюнча чет элдик жарандар да көп келишти да. Менимче кылгыяк бул негизи ошо дүйнө жүзүнө чыга турчу аспап. Буюрса ал жактарга да бир ушундай концерт койсок деген тилегибиз бар. Анан канча убакыттан бери даярданып атасыздар жана канча каражат кетти, эгер сыр болбосо? Каражат жагынан эми чынын айтканда, эгер моундай коллективдин баарын тең каржылап, эгер акча менен сүйлөшүп ошондой болсок, албетте каражат өтө чоң болмок. Бирок бул жерде мен коллегаларым көп, өзүм чөйрөмдөгүлөр, музыканттарды түшүнөт, колдойт дегендечи, анан көп колдоп келип беришти. Ошол себептен такыр кеткен жок деп айтпайм, жакшы эле кетти каражат дагы. Бирок эгерде баягы тааныбаган адамдарды эгер дагы көбүрөөк чакырсам, менимче мындан да көп болмок да. Бул менин өзүм коллегаларым көп, ошол себептен жакшы эле.